Жаныбек Курмангожеев Бишкек шаарына караштуу Ички иштер башкармалыгынын милиция бөлүмүндө 8 жылдан бери эмгектенет. Ар түшүктүү оор кызматты аркалаган каарманыбыз кээде кызыктуу окуяларга туш болоорун айтат. Өткөндө жакында бир случай болду. Ошо жерде кызмат өтөп жумушта болчубуз күн тартибинде. Анан бир возрасттагы эле улуу эже келип калды. Апа дейм бизге, анан келип ушундай эле балдарым акчам жок. 170 000 сом акчам бар эле, бирөөнө бересе элем. Азыр берейин деп эле таппай калдым. Бай сыйлуу уяттуу кишиге бересе болчумун. Эми таза уят болдум. Эми кантем үйдөгү балдарыма, неберелериме эмне дейм? Айдай Тилебалдиева учурда Алымүдүн райондук ички иштер бөлүмүнүн Маевка айылындагы айылдык милиция кызматында балдар менен иштөө инспекциясынын инспектору. Жаштар менен иштешүү жакшы, балдар менен иштешүү бирок чоң адамдарга караганда бир топ оор болот да. Себеби дегенде булардын психологиясы азырта, психологиясын бузуп албайын дейсиң, же болбосо кандайдыр бир психологиялык травма алып калбасын деп ата-энеси менен биргеликте, мугалимдери менен биргеликте иш алып барабыз. Негизинен сүйлөшүү өтө оор, өтө кылдат мамиле кылыш керек жашөспүрүмдөр менен иштөөдө. Аркасы менен жүрүңүз, каяктан каяка бастыңыз, кайерге чыктыңыз, ким менен учураштыңыз, баарын сурасак, ал апа кайра бизге мынтет ыйлап, баягы акчасын жоготуп алдым деп ыйлап аткан апам айтат. Силер мен акчамды урдаган кишини карабай эле мени сүйрөп эле нары бери жүрө бересиңерби? Мен чарчадым дейт. Мен анан келдик, бул жакта отурдук, анан апага айттык, апа эми тыйыныңыз үйдө калып калбадыбы? Может бир соода кылбадыңызбы, ошол жерге коюп унутуп кетпедиңизби? Ушундай окуялар көп болот базарда бизде. Десек жок, маршруткада ушундай акчам бар деп сумкамды кучактап отуруп келгем. Базардын ичинен келип эле анан урдатып атам, таппай калдым дейт да. Так, саламатсыңар балдар. Бүгүнкү бизде лекция. Мен силерге бүгүн рекет жөнүндө лекция өтөм. Каршы болгондор жок. Мен атам каршы болгон эмес. Өзүң эми ар бир адам өзүнүн келечегин, өзүнүн кесибин өзү тандаса жакшы. Каршы болгон жок. Өзүң танда деп койду. Мен өзүм тандадым. Ана үй бүлөдө 3-1 тууганбыз. 3-1 туугандын бир тууган сиңдим дагы учурда азыр Ички иштер министрлигинин академиясынын 3-курстун курсанты. Үй бүлө курдуңузбу беле? Жок, үй бүлө кура элек. Кечке чейин уюлдук телефон берип турчу, кечинде алып келип берем деп алып кетип атат да. Үйүнө чалдыртсак эле, баягы апа бул жерде отурган, сыртта, ичинде отур десе, бияк ысык экен, өзүм демигип кетип атам, сыртта туруп турайын деп анан сыртка чыкты, баласы бияктан сүйлөштү. Ой, келсем, кухняда чай чайын деп кирсем дейт, баягы небереси же кичүү баласынын балдары. Ал айтат дейт. Келсем, платочка турган экен, анан карасам ичинде көп акча бар экен, аны ороп, платочкага ороп дейт, шванерге, тайнем апам акча катып жүргөн жерге эле катып койдум ошол жерге. Баягы апа кайра ыйлайт боздоп. Эми эмне ыйлап атасың? Тал сүйүнгөн менен ыйлап атам, эми жанатан бери кайгырып ыйлап атсам, азыр сүйүнүп ыйлап атам деп. Кээде болуп калат да, коомдук коопсуздукту камсыз кылуу болуп калат, мисалы, же башка кандайдыр бир көзөмөлдөр болуп калат, түнү ишке чыгышка туура келип калат, рейдтер жүргүзүлөт. Ошол убакта бир аз ысыкта, суукта кыйналып калабыз. Анан башка учурда бул кыйынчылык болсо дагы элге жерге кызмат кылганыма сүйүнөм, сыймыктанам. Балдарын базарга жетелеп келет, 2-3 баласы менен базарга келет, анан кийим алып, кийечек алып бериш керек, окууга даярдаш керек. Өзгөчө ошо суббота, воскресенье күндөрү көбүрөөк окуялар болот да, кызыктуураак, анткени базарда киши көп болот. Баласын адаштырып алса, чыркырап мына жерде нары бери тызылдап ыйлактап, балам таппай калдым, ошо мен таппай каламбы деп ыйлашат. Кызыктуу окуялар азыркы учурда көп деле кызыктуу окуяларга туш болот экенбиз, себеби дегенде иштегениме көп болгон жок да. Ошон үчүн.
кирет ата энесине радио зилден кыйкыртабыз, анан эми ата киши көп мындай неме кирет, мындай унчукпай эле ай биякта турбайсың деп, анан эне чырылдап издеп жүргөн эне кирип эле элтиң карайын деп эле баласын урушуп, мен биякта темчелеп издеп жүрсөм бул марoni жеп отурган кара жыргап деп, анан кийин кайра баласын урушуп кирет. Анан айтабыз, ой урушпагыла, кой антпегиле баланы, эми базар чоң, киши көп, адашат, жөйлөшүп түртүшүп кетет, ал эмес анча мынча чоң эле кишилер деле адашып кетет бул жактан дейбиз да десек, анан алып кетишет, ошо кучактап берден баласын кучактап алып ыйлайт. Баласы жана «Жди меня» деген орустардын сериалы бар эле го, мына передачасычы. Ошондой эле сыяктуу случайлар болуп кете берет да бул жердечи. Чындыгында кызыктуу, бирок өспүрүмдөр көбүнчө азыркы 16 жаштан 18 жашка чейин көбүрөөк кылмыш кылышат да. Жай айында бул жакында эле ар бир ошол инспектордун өзүнүн тейлеген аймагы бар. Тейлеген аймакта ошол катталды 2 жаш өспүрүм ошол бир мүмкүнчүлүгү чектелген адамдын үйүнөн урдашканда, темир буюм урдашып, бирок көп өтпөй эле бул тергөө амалдары бүтө электе эле ошол каза болуп калган, жабырлануучу каза болуп калган. Бирок тосма арыз жазылып, ишке ашканда бул баардыгы токтотулган. Көп эле элдер ойлой берет, милицияда бул азыр кармады, эртең өзү эле кайра 5-10 тыйын алып кой берип коет деген да сөздөрдү угабыз. Анан мына карап көрсөң чынында андай эмес экен. Анан баягы өзүбүз менен ушу базарда азыр акыркы 1 жылдан бери базардамын. Анан бул жактан көп болот эми баягы кылмышкер урууну кармайсың, чогуу баягы буюмун урдатып алган, жаран кошо жаныбызда жүрүп, ошо түнкү саат 2-3 чейин болсо да биз менен жүрүп калат. Анан ошондой жарандар айтат да, силердин жумушуңарды мындай эми түшүндүм, силер үйүңөрдү деле көрбөй турбайсыңарбы, үйүңөргө деле барбай турбайсыңарбы дейт. Анан ооба дейсем, саат 3 болду, үйгө барып тиш-пишти жууп, бети колду жууп алып, сергип алып кайра келе беребиз, эми кайра 6 болуп калат. Анан ар жагында уктасаң турбай каласың. Кыргыз милициясы Кара Кыргыз автономиялуу облусунун революциялык комитетинин чечиминин негизинде 1924 жылдын 1-ноябрында түзүлгөн. Кыргыз милициясынын калыптанышына бир топ адамдардын, жетекчилердин, генералдардын салымы зор.